Кара Суудагы Кадича медресесинде билим алган студенттер бир айлык ашпозчулук курсун окуп, учурда практикада жүрүшөт. Практикада кыздар шаардагы кафе, ресторандарга бөлүнүп чыгышкан. Теория менен практиканы айкалыштырып окуган кыздар практика бир топ жеңил өтүп жатканын айтышат. АВЭП фонд тарафынан кулинарияда окудук 20 күн. Эndi hozir Кубаныч ресторанында практика кылябыз. Тамактар кылябыз. Жардам берип жүрөбүз. Заготовка кылябыз. Хамырлар жасайбыз. Келечекте ушундай кафелер ачып, сам шунака жүргүзмөкчүбүз. Буга чейин кыздар курста окуганын түшкө чейин теория, түштөн кийин практика кылып бат өздөштүрүшкөн. Мындан улам практикада дагы тамактардын түрлөрүн жасоодо көмөк көрсөтүп жүрүшөт. Практика аяктаган соң экзамен тапшырышат. Дал ушул экзаменин өткөндөн кийин кыздардын пландары чоң. Анткени ар бири өзүнө жараша бизнес баштоону пландап коюшкан. Мен АВЭП коомдук фонду уюштурулган немеде катыштым. Олар абдан жакшы экен. Анан бардык нерсеси бекер. Анан силерге дагы катышсын деп кеңеш берем. Практика абдан жакшы болду. Азыр биз 20 күн теория окудук, 3 күн практика болду, анан 1 күн экзамен. Бизге АВЭП коомдук фонду tomonidan кулинарияда ашпозчулук деген темаларды өтөбүз. Biz 20 kun praktika, 20 kun teoriyalarni o'tdik. Madrasamizda ham praktikalar qildik. Keyin uylarimizga borib, o'sha o'rgangan narsalarimizni pishirib, ota-onamizni xursand qilyapmiz. Hozirgi kunda biz 20 kun praktika madrasada o'qidik. 3 kun bu yerda hozir praktika o'tyapmiz. 1 kun ekzamen topshiramiz. Кара Суу районундагы Кадича кыздар медресесинде 120дан ашуун кыздар билим алат. Буга чейин 2 группа кулинария курсун аяктап, учурда бизнес түптөп кеткен кыздар дагы бар. Учурда 3 группа 3 күндүк практикада жүрүшөт. Студенттер практика өтүп келгенден кийин экзамен тапшырып, студенттерге чет өлкөгө дагы жарамдуу сертификаттар тапшырылат. Буга чейин биз 2 группа окуттук. Ошо 2 группадан кыздар окуп чыккан кыздар биринчи окуп чыккан группаларда кыздарыбыз азыр бири 2-3 азыр үйдө эле өздөрү ошо ачышып интернеттен кондитерский пышырыктарды пышырып интернеттен таркатышып, заказ алышып, ошондой өздөрүнүн кичине үйдө чакан бизнесин башташып алды. Белгилей кетсек, Кадича медресесинде жалпы 120дан ашуун студент кыздар билим алат. Медресе жаштарын кошумча шыктарга окутуп үйрөтүүдө Америка элчилиги каржылап, АВЭП коомдук уюму ишке ашырып келет. Кадича медресесинде кыздар кулинария жана тил курстары боюнча кошумча окуулардан окуп үйрөнүшөт. Ал үчүн атайын чет өлкөгө дагы жарамдуу сертификаттар берилет. Айымкан Исрал кызы, Маруф Шакиров, Ынтымак.